Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Мен макул эмесмин кыймылынын иш аракеттери боюнча жалпыңыздарга маалымат берип коюуну туура көрдүк. Эсиңиздерге сала кетсек, мен макул эмесмин кыймылы 2017 жылдын 15 октябрында өткөн президенттик шайлоодон кийин Адахан Кимсанбаевич Мадумаров тарабынан негизделген. Ошол мезгилден ушул мезгилге чейин кыймылга 200 миңден ашык жарандарыбыз мүчө болуп катталышкан жана мүчө болуп эле катталып чектелип калышпастан алар өлкөбүздөгү буга чейин болуп келген жана учурда болуп жаткан бардык адилетсиз, мыйзамсыз иштерге макул эместигин билгизип, жана улуттук кызыкчылыкка каршы келген бардык иштерге макул эместигин билгизип, өздөрүнүн кол тамгаларын дагы коюп беришкен. Айрыкча шайлоо мезгилинде биздин Москвада убактылуу иштеп жаткан мекендештерибиздин конституциялык укуктарынын одоно бузулушу жана алардын жарандык, инсандык абройлугуна шек келтирилгени борбордук кыймылдын борбордук штабынын көз жазымында калган жок. Алардын үнүн шайлоодон кийин эле макул эмесмин кыймылынын активдүү мүчөлөрү бул Москвада мекендештердин чакыруусу менен биз барып, алардын арыз мүгүн өзүбүздөн угуп келгенбиз да. Ошондо алардын көздөрүндөгү кайгы, келечекке болгон тынчсыздануу, алардын кайгыруусу биздин бүгүнкү күндө дагы көз алдыбызда да. Алардын ошондой шайлоодо бузулган укуктары келерки шайлоодо дагы бузулбаш үчүн биз макул эмесмин кыймылы бүгүнкү күндө иш аракеттерди кылып жүрөт. Ошол мезгилдеги Кыргызстандын Россия Федерациясындагы ыйгарым укуктуу элчиси Отунбаев Болот Исакович жана ушу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайылдабекова Нуржан Кармабековналар булар кызматтык абалынан кыянаттуу түрдө пайдаланып, биздин жарандарыбыздын шайлоого болгон укуктарын одоно тебелегендигин баса белгилеп, биз Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына кайрылганбыз 20 ушул айдын 20 мартында. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Эмнени айткым келет? Ошол 2017 жыл 15 октябрда Москва шаарында элчиликтин астындагы болгон көйгөйлөр 10 миң деген, 20 миң деген элдердин көйгөйү болгон. Бул өзүңүздөр көрсөңүздөр YouTube'дарда, видеолордо дагы эле жүрөт сакталып. Кандай гана азапты көрүшүп, ошол жерде биз шайлоого катышат элек деп биздин кыргыз ошол жакта убактылуу иштеп аткан жердештерибиз шайлоо участкасына кирбей калгандыгы бул кыргыздарды эле эмес, бизди эле эмес, бул Кыргызстанды, мамлекетти, президентти жана башкалардын бардыгыны бул жүрөгүнө тийиш керек болчу ушул убакытка чейин. Биз 2017 жылдан бери күрөшүп келатабыз бул менен. Москвада дагы көп чогулуштарды уюштурганбыз. Ошонун арасынан ушунчалык көп мигранттар чогулуп, мекендештерибиз 200 миңден ашык азыр бизге кол топтоп, колун коюп берген. Бизде ар бир ошол кол койгон мекендештерибиздин телефон номери, контакттары баары бизде бар. Анан дагы айта кетчү нерсе, бул мигранттардын же болбосо мекендештерибиздин көйгөйү, укук бузуулары бул Адахан Кимсанбаевичке эле тиешелүү эмес. Бул баарына тиешелүү болуш керек болчу. Бирок тилекке каршы башка биздин чоңдорубуз, атка минерлерибиз, президент баш болуп туруп буну көрмөксөнгө салып атат. Мына 2 жыл өтүп атат уже. 1,5 жылдан өттү. Ошол убакыттан бери биз барар жерибиз калбады. Бардык көп жерлерге. Элчиликке да кайрылганбыз бул убактысында. Элчилик дагы бизди кабыл албай, БШКдан арыздарды кабыл албай койгон. БШКларда дагы күрөшөбүз бунун артынан. Ошол Москвадагы жана Россиядагы мекендештерибиздин жашаган, ошол жакта иштеп жүргөн мекендештердин саны, бул тастыкталган саны 700 миңден ашык деп ашыл күндө айтылып атат. Эми караңыздар, 18 миң гана мекендештерибизге уруксат берилген шайлоого катышсын деп. 700 миңден 18 миңге гана бергени бул уят. Москвада канча миңдеген мигранттарыбыз, мекендештерибиз иштеп атат. Аларга 2 миң гана голос, 2 миң гана шайлооганга укугу бар деген уруксат беришти. Урматтуу БШК мүчөлөрү, президентибиз, булга сиздер азыртан ойлонуп, ошол жака азыртан бир чечим чыгарбасаңыздар, биз дагы күрөшөбүз. Күрөшүүнүн максаттары көп.
Биз ар кандай жолдор менен күрөшүп келебиз, күрөшүп жатабыз, күрөшөбүз буюрса дагы. Биз дин укугубуз тепселенбеш керек. Ассаламу алейкум. Биз жаштар дайыма ушул мыйзамдуулукту сыйлап жана жакшылыктан үмүттөнүп ишенип келебиз. Бирок өкүнүчтүүсү акыркы жылдардагы болгон окуялардын баардыгы Кыргызстанда мыйзамдын жок экендигине күбө болуп отурат. Шайлоо учурундагы болгон мыйзамсыздарды көрүп отуруп, биз шайлоодон кийин мен макул эмесмин кыймылы шайлоону тааныбайбыз деп чыкканбыз. Андан кийин эле 1,5 жылдан кийин Алмазбек Атамбаев ошол учурдагы мамлекеттин президенти жана ошо шайлоонун уюштуруучусу, конституциянын кепили болгон адам мойнуна алып, өзү мойнуна алып жана элден кечирим сурап отурат. Өкүнүчтүүсү өтө кеч болуп калды. Бизди ошол учурдагы эч ким кабыл алган эмес, эч ким көңүл бурган да эмес. Мыйзамдуу өлкөлөрдө бул көрүнүштөргө тез арада юридикалык баа берип, шайлоону жокко чыгармак. Биздин мамлекетте мыйзамдын жок экендигин күбө болдук. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Ураймов Мирлан айтып кеткендей эле, Россиядагы 100 000 деген мигранттардын конституциялык укуктары тебеленгенден кийин биз Борбордук шайлоо комиссиясын жана экс-элчи Болот Отунбаевди сотко берүүгө арыз даярдаганбыз. Бирок арызды берердин алдында 2017 жылы болуп өткөн президенттик шайлоо учурундагы мигранттардын конституциялык укугу одоно бузулушуна юридикалык баа берүүнү суранып, башкы прокуратурага да кайрылганбыз. Тилекке каршы башкы прокуратура бизге берген жообунда мыйзамдын тешиктерин таап чыгып, орусча айтканда лазейки в законодательстве, прокуратура органдары Борбордук шайлоо комиссиясын текшерүүгө жана ишине киришүүгө ыйгарым укугу жоктугун билдирди. Мындай болсо биздин конституциялык укукту ким коргойт деген суроо жаралат. Эми биздин мындан кийинки кадамыбыз келерки шайлоодо дагы 100 000 деген мигрант жарандарыбыздын шайлоодо добушу жоголуп, уурдалып кетпеш үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайла Бекованы жана Кыргызстандын экс-элчиси, Россиядагы экс-элчиси Болот Отунбаевди кызмат абалдарынан пайдаланып, Россияда иштеп жүргөн, убактылуу иштеп жүргөн мекендештерибиздин укуктарын чектеп, уурдап алган үчүн сотко беребиз.